Бишкек шаарында 20 декабрда 2022 жылы саат 10:06 биринчи баласын төрөлдү. Оперативдүү жолу менен салмагы биринчи баласын 2 кг 60 грамм, экинчиси 2 кг. Assalamu alaikum. Аскар Мырза, Мурсидайым. Аябай. Бакыт. Анткени укум тукум ушинтип туулганат экен. Биздин чоң миссиябыз ошол. Аркада жакшы балдар тарбиялап кетсек, эң чоң салым, эң чоң патриотизм ошол экен. Атанын балага берген эң чоң белеги бул үй машина эмес дейт да. Жакшы тарбия талим деп коет. Ушу келинчегиңизге чоң рахмат. Боюнда көтөрдү, кандай кыйын нерсе. Эми сүт эмизиш бул деле оңой нерсе эмес. А дегенде ичинде көтөрөт дейт, анан колунда, анан жонунда, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен да. Сиз канчалык апасына жакшы мамиле кылсаңыз, апасы сиңирген нерсесин балдарына берет дейт. Ошол нерсе балага эң чоң бакыт дейт. Ата менен апанын ынтымагы, сүйүүсү балага берген эң чоң тарбия ошол экен да. Жанагы тил үйрөткөн, спорт менен машыктырган, кружокто кылып турган башка маселе экен. Бирок ата менен апанын ортосундагы мейир мухаббат болбосо, аны деле жугманчы болбойт экен. Азыр көрүп турам, кадырлап, кастарлап, ушунча балага ата болгонго даяр болуп, колдоп келатканыңыз көрүнүп турат. Жүзүңүздөрдөн көрүнүп турат, ошол бакыт кут болсун. Нарселердин келечеги кең болсун, өмүрү узун болсун, сөздөрү өтүмдүү, жүздөрү нурдуу болсун, элге, журтка, адамзатка пайдалуу болсун. Көп бата кылабыз. Анан сиздердин жолуңуздарды жолдоп, кыргыздын санын көбөйтөм деген ниетиңиздер көп болсун. Анткени эл көбөйсө бул ымыр чоңойот экен, кадыр сүлпө таптат экен, башкаларды көбүрөөк эсептешет экен дегендей. Бут менен кошо кут келет дейт, адам менен кошо рызык келет дейт. Бул бүт кыргыз эли үчүн жакшы белги, туурабы? Бир жакшы примета деп коет орус эличи. Ошон үчүн балдарыңыздардын бүгүн төрөлгөнүн көрсөк, көп жылдардан кийин министр болгонун, депутат болгонун, чоң кызматтарды иштегенин, жазуучу болгонун, алым болгонун, элге, журтка, адамзатка кызмат кылып атканын көрөлү. Ортоңуздарга мээрим тилейм. Кудайым өзү колдосун, коргосун, жолдосун, эки дүйнө даражаңыздар бийик болсун. Анан биз болсо манас атабыз мына жакын деле чыкты эле ошолчу. Бирөөсү англис тилде, түрк тилде, орус тилде чыкты, ортодогус. Анан Сагынбай Орозбаевдин варианты көптөн бери чыга элек болчу. Ушул китепти алып келдик. Аттар ким? Нурбакыт, Нурсултан. Аралы бүт нурлар экен. Ушу Манас атабыздай баатырлар болсун, Сыргак атабыздай, Чубак атабыздай, Алманбек атабыздай. Ошол Алманбек атабыз ушундай ниет менен ушуну алып келдик. Азыр муну бул жерге коелу. Градик ушуна улантыңыз көрүп берген үчүн өзүмдүн атынан, ушул Нурзиданын атынан дагы ушулардын семьясын ушундай баалап, ушинтип келгениңизге чоң ыраазычылык билдирип кетем.